Ассаламу алейкум, тишти зумный паста менен жууса ачылбайбы орозо дейт. Ва алейкум ассалам рахматулла. Эгерде бул жерде өтө бир дыккат кыла турган нерсе бар. Көбүнчө баягыдай күн сайын уйкудан тургандан кийин баягы паста менен сөзсүз түрдө жууш керек деген нерсени өзүңүзгө милдет кылып албаңыз. Мисалы сыйлуу конокко бара турган болсоңуз, оозуңуз жыттанып турган болсо, бир аз мындай иренжип калышы мүмкүн да. Ошол учурда гана сиз зумный пастаны колдонсоңуз болот. Бирок абайлаш керек. Мүмкүн болушунча могул ичкерге эмес, тиштин сыртын гана жууганга аракет кылыңыз. Ал эми ичине кете турган болсо, кээде өзүңүзгө өзүңүз күмөн санай бересиз. Мен тамагыма кетип калды депчи. Ошол үчүн муну дайыма жууп жүрүүнү өзүңүзгө адат кылып албаңыз. Сыйлуу конокторго барсаңыз, мындай уяттуу жерге бара турган болсоңуз, эми үзүрлүү себебинен ошондой жууп алсаңыз болот. Ал эми өзүңүзгө өзүңүз адат кылып албаңыз. Муну сиз оозду жапкандан кийин, баягы даарат алганга чейин сиз оозуңузду жууп алсаңыз, ошол жакшыраак болуп эсептелет, иншалла.